Бүгүн бизде кылымдын кыран инсандары, үлгүлүү жубайлар бүгүн бизде конокто. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисттери, үлгүлүү үй-бүлө. Биздин аталарыбыз, апаларыбыз десек да жаңылышпайбыз. Атайбек Бөдөшов агайыбыз жана Канике Эралиева бүгүн бизде мейманда. Кутмандуу таңыңыздар менен. Мантаң. Кандайсыздар? Денсаулык жакшы, бала бакыра. Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Рахмат, эжеке бардыгы жакшы. Келиңиздер, анакей биздин биринчи эле сурообуз болсунчу, анакей жогорудагы чыгарма тууралуу сурагым келип турат. Бул чыгарманы биз кичинекей кезибизден баштап көрүп, чоңойдук десек да болот. Анан ошол чыгарманы канча жашыңыздарда ким тарабынан бул чыгарманы ырдагансыздар? Эмгирдин автору айтсын. Атайбек. Атайга келиңиз. Булар 97-жылы чыккан. Ошону менен жүрдү көбүрдүн бири катары элечи. Биз дайыма айтабыз, бирөрдө өзүңө жаккан менен элге жакпайт. Элге жаккандар сен өзүң анча жакпашы мүмкүн. Ушул сыяктуу авторлорго да баардыгы ошондой айтат болуш керек. Анан кийин 2007-жылы, 2006-жылы болуш керек анан. Бердик Султан экөө, Султан Карим экөө дуэттерде деле негедир мага жакпай калды дуэти. Анан кийин дилегер түшүнүшкөн жок окшойт. Анан кайра Канике айттым, жок жаңызырда деп айттым. Анан үстүнө кичине комуз кошуп туруп, кайра жаздырдым 2007-жылы. Анан аябай эле кетти. Дагы бир мындай орча айтканда хитрость жасадым. Муну Сагын Ниязалиева тарткан. Сачелеке барбыз, мен ушактык мына. Анан 5-чи каналда бекчи замана барго. Ошо каналдан башкага бербей койдук. 2 жыл бою эл жиндеп оюн деди. Атайым эч жака радиого да ошо строго только ошо каналдан гана кетет. Ошо мезгилде көрдүңүздөр да көбүнчө. Анан эл түм эле ошо жиндеп каяктан уккузу келип атат. Же радиодо жок. Бир эле ошо канал берет, башка кирбейт. Аябай неме кадыр өстү. Анан баарын уруксат бердик. Анан кесе сүйлөсүң. Ошол. Сиз сүйлөп атканда биз унчукпайбыздар. Эми тиги булар баягы тууган отуруштарда баягы жолдоштун арасында эле ырдап калчубуз. Ырдап калчумун да. Аккордеондо ойноп Атайбек ушинтип. Анан кийин муну радиого дегенде бир концерт берип, КТРден жана концерт студиясынан ошондо Султан Каримов экөөбүз чогурдап. Анан кийин бирок аны пропаганда кылган жокпуз да, азыркы айтканда раскрутка болгон жок. Бир-эки жолу ырдалды, анан ошо менен эле калып калды. Анан бирок Атайбек өзүң эле ырдап чык деп, анан кайра да кичине жаңылап, муну ошо биздин ошо КТРден звук режиссеру бар, мыкты аябай Нурдин Төрөбеков жазды студиясында. Ошо менен кетти. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, ошо Мелис Эшимханов раматылык ошол баягы өзүнүн бир техникасын берип, машинесин берип, анан атайын ушу Сарчелекке Сагын Ниязалиева алып барып бизди алып тарткан да. Тартып келгенсиздер, э? Ошо 2007 анан ошондон баштап чыкты. Анан эми кандай десең, баягы биз улуу мундун кишилери билесиңер, азыркы жаштардай азыр активный го бар. Бүгүн жазса, аны аябай бүт эмелерге берип, тиги каналдарга берип, анткен жокпуз. Ошо менен бир топ кошулуп жана заманадан берип турду. Анан бирок бара-бара баягы эл жакшы көрүп, сүйүп уккан ыр жерде калбайт экен. Анан азыр баары ырдап атат, мен сүйүнөм. Канча ырдап чыкса, ошончо жакшы. Жакында ошо түрк мюзиклери деген канал бар экен. Ошол жерден да сурап, ошол жака да чыгаралды, ошол жака кошуп коюшту. Азыр эмеси жана көрүүчүлөрдүн саны көбөйүп, ошол ыраазычылык, комментарийлер көп жазып атат да, ошого сүйүнүп атабыз. Атайгай, Канике эже, ыр тууралуу сөз болуп калды. Анда көрүүчүлөргө ушул биздин студиядан жандуу да ырдап берсек кандай болот? Атайбек баштасын эми. Мен чертем да. Ооба, чертиңиз. Мен кийинки мезгилде көп көңүл буруп атпайм. Чынында күчү каршы да кыйын болот экен. Бир мисалы отуруп 5-10 мүнөттө бир огон жазып койсо болот. Үйдү 2 жылда 3 жылда кетип калат экен. Эң эле tez degeni bir yıldan aşığırak. Bunu yakında bir güdü gittim, atın Kanike köz ayağı oylan atağız koyağız dep. Atı koylalek. Koylalek. Anı koyğan yani hem çerp çıkım. Dağı bulan bir yeri jakpay kalıp kayra жаңы koşu verdik kesin. Bir kısok kısoktan gete verdi de.
Бул күйдө былтыр бүткөн, али айшага бере элекмин. Бул кайрык. Кайрык деген ошо кыргыз, казак, өр күүлөрүнүн кайрыктары да. Бирок попур эмес. Келиңиз анда. Деген каналда бир жигит болуш керек. Билдиребиз, таң эрте баягы жан дүйнөгө бир жагымдуу азык болду десек дагы туура болчудай. Атайга сиз экөөбүз бир жеке сүйлөшкөндө айттыңыз эле, биздин баягы мектептерде музыка сабагын көбөйтүш керек деп айттыңыз эле. Анан эмне себептен деп сурасам, музыка бул адамды тарбиялайт дедиңиз эле да. Келиңиз ушу музыка тууралуу кайра суроом, ушу музыка тууралуу болсун. Эми бизде эң жаман акыбал болот да. Бүткүл дүйнө жүзүндө музыкага каты көңүл бурулат. 2 жашынан баштайт аларды. Мына китеп чыкпадыбы? Япониянын бир чоң атактуу академик профессору. Ошол 3 жаштан кеч болуп калат деген китеп чыгар, ошону кыргызча чуркап жүр, ошолор бирөөсү бизде. Чуркап жүр, ошону которттук, элдер аны көңүл бурган жок. Баланы тарбияласа эле, сөзсө эле жанагындай да, ошонун ичинде ошол тарбиялагандын ичинде биринчи планда музыка турат экен. Анан айтылат да, музыка эмне үчүн керек? Чувствительный артист болуш үчүн эмес, музыкант болуш үчүн эмес. Ал ошо айтылат. Балдар төрөлгөндө баардыгы бирдей эле төрөлөт экен. Айтабыз го, сулухуң бар, сулухуң жок, күнүң бар, андай жок. Бизден азыр мен ошондой өттүм. Бизде түшүнүк жок. Ар бир кишиде өзүнүн сулук болот. Ал эми сулукту кичинекейин өстүрүш керек. Ал сулук ден соолук үчүн керек. Ал ошо 2 жашында төрөлгөндөн кийин
Бирөөлөр активный болот экен, бирөөлөр начар болот экен. Анан баягы сан жеткис клетка бар да. Ошолор уктап калат экен. Спячка. Ошо уктаганда бир гана музыка коюп атат экен. Башка эч нерсе коюп албайт экен. Дары парыңды ичип коюп албайт. Ошон үчүн ошол жакшы баягы ден соолукта нагыз адам болуп чоңоюш үчүн эле музыканы үйрөтүшөт экен. 2 жашынан баштап үйрөтүп, анан аларда сөз түрдө милдеттүү түрдө ар бир силер аспап ойнай аласыңарбы? Мен комуска аракет кылып жүрдүм. Анан бирок бул силердин ойнай албаганыңыз силердин мүнөңөр эмес. Силерди кичинекейинен үйрөтүп коюш керек болчу. Аттан эмбеде да. Анан мына кечеле мына буквально бир жумада Facebook'ta çıktı Германия боюнча. Ушул тема боюнча да, мага теме жага бербей калды алды. Окузам, алар да окумуш экен да. Канчадан миллион. Мектеп кая катуу көңүл бурулуп, бала бакчадан бери мектеп бурулуп туруп, мамлекет каралганы менен бул аз деп, ата-энелер өздөрү дагы 1,5 миллион канча неме баланы дагы кайра беришип. Кошумча баягы. Кошумча жанагында мектепте аштырыптыр да, аштырып, ай эмнеге мынча чуркап жатырлар? Немистерге ошол керек баягы эле. Баары артист болуп кетиш керек. Анан алар классикалык музыканы өтө катуу. Мен Европада эле көп жагында ачкан, классиканы Европада эле көп укпайт экен, определенный баягы котугум жок. Алар милдеттүү түрдө укуп коет экен да. Милдеттүү түрдө. Себеби жана мен айткандай эле, элдин жанагында өсүш үчүн. Анан дагы бир чоң нерсе бул жакшы музыка. Мына биздин күйлөр, классикалык музыкада көбүнчө адамдагы терс энергиялардын баарын кубалап салат. Жакшы музыка укканыңардан жырап каласың. Эмче сен аны сенен сурабайт музыканы көрөсүңбү? Үндү көрөсүңбү? Укпайсыңбы? Муну да кылгансың да. А бул өзү кирет дагы өзүнүн ишин жасайт. Анан жана молдолор айтып аткан бул харам, бул деген шайтан дегенди алар ар бир жаралаганда Алла Таала ушундай жаратып турду. Сөз 2-3 болот да. Алар экинчи үчүн көрүп алганда. Экинчи. Ал жерде рок музыка бар го. Рок музыкаларын көп уккан болбойт мына. Анда уш керек, бирок өтө болуп кетсең, анда дистен шайтан музыка сал. Анан жана десолуң бузат, ал жүрөктүн ритмин бузат, агрессияга үндейт. А бар агрессия болуп, оча жаган болуп кетет да. Ошон үчүн Алла бир жагына кармап алганда, анда уш керек, бирок агылыш керек. Негизинен классиканы уш керек да. Анан ошо классикалык музыка сенде терс энергияларды жоготуп салса, тескерисинче рухуң кайра жыйнап берет. Аны көп түшүнө бербейт. Өнүккөн да муну аябай жакшы билишет. Ошон үчүн кичинекейинен баштап, балдар талдап калат да, балдар билип калат. Кайсы музыканы угуш керек экен, кайсы музыканы азыраак угуш керек экен, баардыгын билет. Алар анан баардыгы музыкалык аспапта ойнойт. Азыр тыштан келген, өнүккөн өлкөлөрдөн келгендерди силер көп эле болосуңар да, журналист катары жолугасың, сурап көрсөңөр ишимизdir. Алар четинен ойнойт баардыгы. Наки негизи эле канекече айтып коет эмеспи? Бир үй бүлөдө 2 адам тең чыгармачыл инсандар болсо, анда көбүрөөк маселелер жаралышы мүмкүн деп. Бизде эми маселе жаралса, биз унчукпай калам. Я да. Эми мындай экен да, бири-бирин туура түшүнүшүңдү да. Анан кийин баягы тиги болот го мындай мен кыйын, менде андай бизде жок да. Көзү сен кыйын, мен кыйын деген андай жок. Бирок туура түшүнүп, чыгармачылыгын туура баалап, ошо менен ынтымак жашап келатабыз. Негизи эле бул суроону бериштен дагы бир аз кооптонуп атам, себеби бирок мага кызык болуп атат, көрүштөргө да кызык болсо керек. Кантип таанышып калышкан деген суроо. Биз эми кантип таанышканбыз? Биз баягы айылда окуп, чоңойдук, окуп мектепти бүтүп, анан мен ошо Мурат Алгүренкиев атынан музыкалык окуу жайына келгенде 1 жыл даярдоо курсун окудум. Анан баягы биринчи курска өткөндө эле атайык армиядан келип калып, экөөбүз чогуу бир курста окуп калдык. Анан ошо менен окуп кеттим. Анан мурда окуп кетиптир, армияга кетиптир, анан чогуу окуп калып, анан ошо менен таанышып калдык. Бул аккордеондо окудум, мен баянда окудум. Анан жашаган жерибиз интернат. Ашкана болсо столовый талон берчи, ал кезде ошо өкмөт баарды бекер, ушундай тиги бекер окутчу, бекер тамак, жатакана бекер. Анан ошол жерде чогуу окуп, анан ырларыбызды ошол кечинде ошо училищанын короосунда мында фонтан бар эле, аны ошо баягы жаткан жерибиз 2-нчи этажда, анан баарыбыз ошо кечинде фонтандын жанына отуруп алып, гитара колубуз чертип, ырдап, аккордеон. Музыканттар. Анан бийлеп, ошентип
Ошон жакшы болуп кеткенбиз анан радио кырлары жаздырып ошондо жана сурооңа да шейтан кел айтып аткан немеде ошо бизди бекер окутту, бекер тамак берди. Талон деген ошо да стипендия алганда стипендияны жок кылып коет экенсиң. Анан талон бергенде талон только столовойдан гана ичесиң да, шаардын ичине иче албайсың. Курсаң ачпайт. Анан баняга бекер талон берет. Эч бир тиын төлөбөйсүң. Ошентип атып бизди музыкант кылды да. Ошол өкмөт менен партияда кочур илгери. Өпөлөп өстүрүп, ошо именно музыканы кайдан алып келип, баары алышып. Кийин Абдыраев мектебин ачканда да атайын ошо айылдагы жанагындай өтө талантты балдар үчүн бул мектеп интернат. Бул азыр болбой эле шаардын балдарын бери алып атпай болду. Өзү ошол неме бузулду да. На самом деле бул айыл үчүн ачылган. Ошол жактан алып келиш керек. Те музыканттардын көбү биякта да жана чоң музыканттар. Анан кийин ошондо карабайсың. Ушунчалык өкмөттүн көңүл бурганы маданиятка. Элди тарбиялаш керек экен. Идеологияны биз апарабыз. Кандай идеология бар ошо. Мисалы, бүт эле ошо өкмөт менен партияны мактамай, эл жерде мактамай, ырларга жалаң ошого басым жасачу да, ошону тынбай бердирип берчи, биз ошого заказ берчи, биз ошого жазчубуз. А көрсө идеология экен. Ошо биз ошо жанагы түптөн патриот болуп чоңойгонубуз ошондой да. Мына япондар да ошондой да. Сен японсуң, сен мындайсың деп ошондой чоң айтат экен да, кичинекейден баштап. Анан азыр ошол идеология жок болуп калып атабы. Азыр аябай мен жана айтып аткан кийинки балдар келип атпайбы азыр. Музыканы мектепте почти көп жерде жок. Сааттар кыскарткан. Профессионал музыканттар жок. Жөн эле саат жетпей калгандарды кошуп койгон. Ал чыгат да келет да белгилүү да. Ана баланча сен жакшырдайсың, турда ырдап койчу деди. Бешет. А бул жерде тарбия турган нерсе көп. Ошон үчүн идеологияда бул маданият, музыка биринчи орунда турат экен да. Эмеде Гитлерден сураган. Силер ушундай чоң эстерди жеңип алгандан кийин буларды кантип башкарасыз кийин депчи. Булар кантип кылды? Айткан, музыка менен эле башкарып койгон деген. Түшүнбөйм. Кандай музыка менен? Ал мезгилде жаңы жанагы колоколдор менен мурда көчө мурда столболдордун башында турчу колоколдор. Эшке. Ошондой 40-жылдарда чыга баштаптыр да. Анан ошолорду айтып ошон бүт айылга ошону койдуруп жалаң немистин музыканы кылсам, жалаң балдарга. Бул улуу кетет. Марштарын жана немистин музыканы марштарын. Улуу кетет. Кийинки муунду ошентип немис кылып коебуз да болду. Алар жөн эле бизге өзү башкарып, музыка менен башкарып алам деп койду. Жөнөкөй эле башы кереги жок кырып. Музыка менен жок. Мен да айтып кетейин дегеним ошол музыкага мен келип калгандагы ошол 70-жылдары ошо өкмөт ошол баягы искусство институтунан атайын бир группаны жиберчи да студенттерден, мугалимдерденчи элди кыдырып баягы бүт илгерки ырлар, күүлөрдү жаздырып, чогултупчу, анан ошондойлор бүт баягы таланттууларды таап, мисалы үчүн Акталага барып калыптыр да. Анан мен ата-энем экөөтөйүн баягы интеллигент эле, бирөө врач, бирөө бухгалтер, анан деги эле музыкага беребиз деген ой жок эле. Анан тиги ошолор келип калып, биздин үйүбүз мейманкана маңдайында эле да. Анан ошо биздин үйгө келип, ким бар, ушундай бир кыз бар, ырдайт, баянды ойнойт, өзү оон чыгарат десе, атайын ушу үйгө келип, ата-энемди көндүрүп, силер бул кызыңар таланттуу кызды эмеге жибергиле, Күрөңкеевке, же болбосо Мукаш Абдыраев атындагы ошо жана музыкалык интернатка окусун деп. Анан ошентип ошолордун айтканы боюнча ата-энем макул болуп анан келип калганыбыз ошо болчу да. Анан келип калып Атабек байкеңерди таап жолугуп калып атпайбыз ошо. Эптен себеп деген ошол. Эми баягы сиздерди баягы өмүрүңүздөрдү ырга арнаган инсандар катары тааныйбыз да. Эми Кандыке эжемди бир ырдатпасак болбой калат го, келиңиз. Кайсы чыгармага кезек берели? Onu armanda мындай ушундай отурган жерде жөн эле акапелла деп коет да, эме бир ырым бар, онун сөзү тиги Анат Өмүрканова жазган Эни жердин жүрөгү деген, ошону ырдап берейин. Көп элдерден кыйын кыйла болсун десең улуттуу, кызды сыйла, кыз деген журтуң кусу.
улут жакшы болсун десең, кыздарыңды жакшы өстүр. Тарбияла акыл менен, намыс менен термеп жүр. Көктө кайгы учкан кушка, карга чымчык теңелбейт. Аял жакшы болмоюнча, үйгө ырыс кут кирбейт. Түбүн бекем коймайынча, чамгарак бек келбейт. Аял жакшы болмоюнча, үйгө ырыс кут кирбейт. Жаңа ачылган жашыл гүлдөй, аял улут жүрөгү. Эч кимди сүйбөгөндөй, биз аларды сүйөлү. Алан кени алар эне жердин жүрөгү. Ошондуктан түбөлүккө кармап турат дүйнөнү. Алан кени алар эне жердин жүрөгү. Эң сонун баягы эмеспи? Ата уулду, ал эми аял апа улутту тарбиялайт депчи. Ар дайым эле ошо биздин улутубуздун келечегин тарбиялаган апаларыбыз асыл аял зат аман болсун дейли. Анын арасында Каникей апа, Каникей эже сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бүгүнкү темабыз тууралуу сөзсүз түрдө сурай кетпесек болбосо экенсиздер. Келиңиз, баягы бүгүн биз махабат сүйүү темасында кеп козгоп атабыз. Негизи эле сүйүү дегенде, махабат дегенде эмнени айткыңыздар келет? Атай агай. Суроону бир жолу бергенде мен интервью бердим эле. Бул глобальный тема да. Сүйүүдө чогулуш эле эркек менен аялдын ортосундагы сүйүүдө карап коюшкан жок андай эмес да. Сүйүүнүн түрү көп да. Ата энени сүйүү, эл жерде сүйүү, жаратылышты сүйүү. Көп да узар аябай узун болуп кетет экен. Сүйүү жана сүйүү деп жиберет. Ошон үчүн көбүнчө бизге узкөн неме менен карап коюшат да. Сүйүүгө баардык жак кирет да. Ошол жана патриоттук темада балдардын ата эне болгонсу, ата эненин балдары болгон сүйүүсү, жана айтып аткандай эл жерге болгон сүйүүсү, керек болсо жаныбарларга деле сүйүүсү бар. Анан кийин көп да, бул көп тармак экен. Ошон үчүн сүйүү бар үчүн жер шаар сакталып турат. Сүйүү жок болсо Кармалып турат да. Жок болсо оюн болмок. Каникей эже. Менин деле оюм ошондой. Бул сүйүү деген бул энеген баягы эң бир жакшы сезими. Айбагандай өчпөгөн сезими, эненин балага болгон сүйүүсү. Ошо адамдын жерине, өзүнүн жерине, айылына, ошо жаратылышына, Кыргызстанга болгон сүйүүсү. Бул өзгөчө башка Кыргызстандан алыс жүргөндө билинет. Ошол сүйүү болгон үчүн бул дүйнө жашоо кармалып турат деп ойлойм да. Эң сонун. Негизи эле сиз менен сиздер менен көбүрөөк маек кылалы дегенбиз, бирок убакыт деген убакыттар экен. Куш менен убакыт бирдей экен, бирок куш учуп кетсе кайра кайтып келет экен. Ал эми убакыт кайтып келбейт экен. Ушундай аз убакта да сиздер менен сүйлөшкөнүбүзгө биз дагы бактылуубуз, бар болуңуздар. Дагы да болсо мына сиздер менен маек кылабыз алдыда. Анан дагы урматтуу теле-көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисттери, биздин сүйүктүү атабыз, апабыз Атайбек Бөдөшев жана ошондой эле Каникей Эралиева бар болду. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, сапар усалга карай улайбыз. Ага чейин мындай кылалы, ага чейин келиңиздер азыркы 7 дубандан көрүп жаткан көрүүчүлөргө сиздер инсандардан жакшы бир каалоо тилек укпаса болбой калбас. Келиңиздер. Атай агай. Азыр баликат каттап атпай. Ошондон сатан кыла детилем. Жана антип вирус деген жок, эл алдап атат, тигүү дегендерге айтарым андай сөз токтоткула.
Чын эле бул мына Америкада канча миллион дейт. 300 канча миң Трамп айткандай эле 300 канча миң өлөт деди, ошондой өлүп калыптыр да. Карабайсыңбы, алар алдын алып бул сактанганга киши сактайм дейт. Тартип болгон жерде болгон. Тартип эң күчтүү жерде гана ошол айта турган сүйүрдөгү рызкы ошол жерде болот. Ошондон тартипти кармайлы ошол медиктердин берип аткан жана кеңештерин аткаралы, аман бололу. Канчалык сактансак ошондой жакшы, элибиз аман болсун. Бар болуңар. Мен айтып кетейин, ошол коронавирустан Кудай Кыргызстанда жашаган ар бир адамды сактасын. Баарыбыз сактаналы баягы. Канчалык ошо сак жүрсөңүз ошончолук аман болосуздар, кымбаттуу биздин көрүүчүлөр. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Жакшылыкта көрүшөлү.